Сиз көрүп турган бактар ушул какыраган жер эле. Бизде ушул жерде суу чыгуучу скважинабыз бар эле. Ошону өзгөчө көзөмөлгө ала турган объект болгондон кийин аны бирөөгө бекитип бериш керек эле. Анан ушуну бир дыйканды таап, бул жерде 1 гектар жерди бекитип берип, бул жерге өзгөчө ыңгайлуу болгон жемиш катары аксынын кар өрүгүн алып келип тиктирдик. Биздин ушул жерди карап жаткан дыйканыбыз Айдар деген ушул алма бакты өстүрүп, өзүнүн кирешесине пайда келе турган кылып, бизге дагы ушул өзгөчө көзөмөлгө ала турган суу чыгуучу скважинабызды карап берүү максатында бүгүн иштер жүргүзүп жатат. Кар өрүктөрүнүн өскөнүн көрүп атасыздар. Бул какыраган жерде кадимкидей бир жемиш багына айланды. Тигилгенине 1 эле жыл болду. Бул атайын көчөттү биздин кышкызын суук, жайкызын ысык жерге ыңгайлуу аксынын ушул кар өрүктөрүн алып келип тиктик да. Эми бул негизинен мунун өсүшү бир 2 жылдан кийин түшүм бере баштайт да. Бул абдан биздин жерибизге ыңгайлуу экен. Ошон үчүн буга биздин дыйканыбыз дагы кызыктар болду. Мунун арасына чөп эгип алып, мына караңыз, үйүнө той тамданат. Андан сырткары сугаруунун да сарамжалдуу жолу тамчылатып сугарууну киргизди. Ар биринин түбүнө тамчылап суу келет. Эч кандай берге суудан дагы муктаждык болбойт. Бул жерде суу чыкпаган жер, ошону атайын тамчылатып сугаруу аркылуу ишке ашырып, мындай жашылдандырып, жакшынакай бакка айландырды. Бизде 3000ден жашаган кишилердин бир бөлүгү ушул жердеги скважинадан суу ичет. Эми өзүңүздөр белгилүү, бул өзгөчө көзөмөлгө алынмаса болбойт. Дайыма элдин коопсуздугу биздин мойнубузда. Бул дыйканыбыз Айдар ушуну жоопкерчилигин алган. Бүгүнкү күндө коопсуздук элибизге ушундай суу берип жатат да. Категориясы туура келген жерлерди ушундай каалоочуларга берип атабыз. Себеби Союз таркагандан кийин өзгөчө жашылдандыруу болгон жерлер кыркылып кетип, ошолор бош калган жерлер бар эле. Азыр дыйкандарга берип атабыз. Аларды дагы 3 жылдык мөөнөт менен беребиз. 3 жылдан кийин инвентаризация кылып, чын эле ошол максатында өстүрүп атабы. Эгер өстүрсө, аны дагы узартып берсек болот. Алар аренда төгөт, бирок айылыбызда мындай жашыл бактар көбөйүп атат. Бизде чоң көчөнүн боюнда ушундай болуп тигилген бак бар, ошону барып жүрсөңүз көрсөтүп берейин. Сиз көрүп турган Айнур айым, бул бак биздин ушул айыл өкмөтүнүн жанында, Борбор трассанын жээгинде, бул жагында мектеп бар. Мурда өзү ушул жердин категориясы боюнча жашылдандырууга бөлүнгөн жер эле. Бирок уйгак басып, ушу чөп басып каралбай турчу эле. Анан биз Эраев Сыражын деген агабызга ушуну бекитип берип, мына быйыл 2-нчи жыл иштетип атат. 70 сотук жерди бекитип бердик. Бүгүнкү күндө жалпы 70 сотук. Мына 2-нчи жылга болду, мына момундай акыбалга жеткизди. Мунун алып келген алма дагы ушу биздин жерге ылайыктуу ноокаттан келген алма. Абдан сорту жакшы, өсүшү жакшы болуп атат. Анан бул жерде суу да чыкчу эмес. Азыр жерден 27 метр жерден суу чыгарып койдук. Ушул эле жерге? Ушул жерден өзүнөн. Эми мурда бир жылы кичине кыйналып, ичүүчү суудан пайдаланып жүргөн, бирок быйыл уже суу чыкты. Кудай буйруса бул жерибиз дагы көгөрүп, ушул элибизге бир жакшы алма бакчаны түзөт деген оюбуз ишке ашып келатат. Алма багыбыз ушу Эраев Сыражынын колу менен бүгүнкү күндө момундай жакшынакай түргө келди. Кээ бир мурда өткөн жылы жетишпей калган жерлерди быйыл иштеттик. Суу чыгарылды. Кудай буйруса бул жерибиз дагы элибиздин айылыбызда көрүп берген бир жакшы алма бак болот деген ишеним. Ушундай иштерди дагы башка жерлерде кылып атабыз. Кээ бир жерлер убагында каралбай мусор болгон жерлер бар. Аларды ушундай элдерге бөлүп берип, алардан айыл өкмөттүн немесине аренда түшүп турат. Келишим боюнча 4000 сом ижара бизге айыл өкмөткө төгүп берет. Андан сырткары могу ичинде чөп чарын өзү чаап алат. Тазалыгы бар нерсе өзүнүн көзөмөлүндө пландаштырып атат. Могу тосмолордун баарын биздин ушул айылдын архитектурага ылайыкташтырган тосмо кылам депчи. Бул өстүрүп аткан бактын түшүмүн мына түшүм берип баштаганда өзү алат. Биз ар бир 5 жыл сайын келишимди карап турабыз. Эгерде түшүм жогору болсо, дагы ошо айыл кеңештин сессиясына карап, аренданын өлчөмүн жогорулатып турсак болот. Ушул кара өрүк тигилген жер мурун какырап жаткан жер болгон. Ушул дыйкан тамчылатып сугаруу ыкмасын колдонуп, түбүнөн өткөрүп, атайын ушул ар бирин тамчылатып сугарып турган үчүн жап-жашыл болуп, жаш бак болсо дагы бир топ жакшы бийик болуп өсүп калган. Кимде ким чындап мээнет кылгысы келсе, ушинтип какырап жаткан жерге деле суу чыгарып, тамчылатып сугарып, ушундай бакты көгөртүп өстүрүп алса болот.